Баарыңыздарга кутман кеч. Кандайсыздар? Бүгүн марафонубуздун 3-күнү. Акыркы күн. Бул жака жазып коеюн. Эл кошулсун. Бүгүн мен силерге айткандай өтө көп жаңылыктарым, белектерим бар. Бардыгын даярдап койдум. Кандайсыздар? Кутман кеч. Ким группага кошулган болсо, ким обратный связь алган болсо, кураторлор менен ким иштешип атат, бардык жака, ошол жака WhatsApp группада барлар. Кураторлор сизге дагы обратный связь берип турушат 20-сына чейин. Ошондуктан жазып туруңуздар, колдонуп пайдаланып калыңыздар. Мүмкүнчүлүктү дагы. Кандайсыз? Бүгүн именно ошо кураторлорубуз менен кече жетишпей калганбыз. Бүгүн сүйлөшөбүз алар менен дагы. Алардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду, мен сториске дагы чыгаргам аларды дагы. Мага дагы суроолор келип атат, кантип куратор болсок болот деп. Ал боюнча дагы курстун негизинде жооп беремин да. Кандайсыздар? Кутман кеч. Бүгүн кечикпей прям 00 келдим. Баарыңыздарга кутман кеч. Кандайсыздар? Прям ровно 9 болуптур. Кимде кандай жаңылык болуп атат, ким марафондун тапшырмаларын аткарып атат. Биринчи күндүн тапшырмаларын, мен берген техникаларды ким аткарып атат. Кечээкү теманы улай айта кетейин. Вот кечээ мен силерге өзүмдүн окуямды айтып бердим. Жакшы, кандайсың? Өзүмдүн окуямды айтып бердим сиздерге. Анан ошол окуянын негизинде эле эми какой-то бир нерсе болду да, каким-то образом мен азыркы жага жеттим да, туура жөн эле келип туруп эле бир чоң история болуп тургандан чыгып кетпейсиң да. Любой жактан, любой ситуациядан выход тапса болот да. Мисалы, аял киши эркектерге караганда мындай более гибкий болот да, мен силерге айткандай элечи. Анан аял киши ушул ситуациядан жолду батыраак табат да, потому что мындай жаңы бир нерсеге ачык болот да, эркек кишиге караганда. Жаңы бир нерсени өздөштүргөнгө, алдыга умтулганга, жаңы маалыматты алганга. Ошонун негизинде эмне үчүн азыр мен силерге айткандай эле курстун баары, инстаграмда курстун баары айымдар жөнүндө, айымдарга арналган. Анткени көп нерсе, жашоодо өтө көп нерсе айымдардан көз каранды болот да. Айымдар өзүн кандай алып кетсе, ошол нерсени кандай көрсөткөн болсо, жашоосунда, үй бүлөсүндө бардык ошол айткан нерсенин бардыгын кандай колдоно турган болсо, ошончолук жашоосу өзгөрүп кете берет да. Ошондуктан бардык нерсени мен силерге дагы айтамын, жолдошуңардан күтүп отура бербей, качан мага аны кылат, качан мага тигини кылат, качан мени поддержка кылат, анан качан мени түшүнүп баштайт деп отура бербестен кыймылдап баштагыла да. Хоть что-то, хоть бир жерден бир нерсе үйрөнсөңөр, ошону сразу уктуңарбы, теориясын практика жүзүндө аткарып баштагыла да. Эң башкы нерсе ушул да. Особенно аябай бир кыйналып турган мезгилде болот, ушунчалык прям айлаң таппай каласың да, эмне кылыш керек, кака барыш керек, бул ситуациядан кантип чыгыш керек, кимде ошондой абал бар азыркы күндө деле. Ошондой бир бүт сфераңардан прям кыйналып, эмне кыларыңды билбей, айлаңарды таппай калган учурлар кимде бар. Именно ошол ситуациялар бизге эмне үчүн берилет? Биздин алдыга умтулуп, рост үчүн берилет да, мындай айтканда, для роста, точка роста. Именно либо ошол моментте адам өзү либо алдыга умтулат, либо артка кетет. Адам токтоп турган нерсе болбойт. То есть адам
токтоп турбайт. Нету такого, мен бир орунда туруп калдым деген нерсе, значит сиз артка кетип атасыз деген сөз да. Адам эч качан турбайт ордунда. Либо сиз алдыга умтулуп атасыз, либо сиз артка кетип атасыз. И бул жакта дагы тандоо бир гана сизде. Алдыга кетесизби, артка кетесизби, бир гана өзүңүз тандайсыз да. И кимде ушундай нерсе болот? Прям эч нерсе билбейм, айлам таппай атам, эмне кылсам экен, кайда барсам экен, эмне кылып ийсем экен, кантип чыксам экен деген бир ой, либо вообще жашоо ушундай болуп калды, эми ушундай болуп атат, эми эмне кылайын, эми билбейм эмне кылыш керек. Эми буйруганын көрөбүз да. Эртеңки күн жашай береличи. Тигил тигинтпей койбоду, анан бул мынтпей койбоду, анан балдарым чоңой берсинчи. Балдарым кичинеде, анан мектепти бүтсүн, анан университетти бүтсүн, анан үйлөнсүн, жайлансын, то есть бул нерсе бесконечно кете берет да. Но на самом деле адам эч качан өлбөчүдөй жашайбыз да. Вот ойлосоңуздар, көп нерсени откладываем. Эртеңки күнгө калтырып кете беребиз да. Болот сизде да ошондой. Эртең кылам да, эмкиде кылам да, акчам болгондо кылам, шартым болгондо кылам, убактым болгондо кылам, мүмкүнчүлүгүм болгондо кылам. И таким образом калып кете берет көп нерселер. Өмүр бою жашачудай ушундай бир отношение кылабыз да, адамдар өзү эле негизи ушундайбыз да. Анан түбөлүктүү эле ушул алдуу күчтүү турушудай бир эме кылабыз да, отношение кылабыз. Түбөлүктүү эле ушул жашта тура берчүдөй, эртеңки күнү карабачудай, эртеңки күнү алсыз болуп, же болбосо жаш өзөтүп, мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз всегда эле болуп турчудай да, саламатсызбы менде дейт. Ушундай эме жашайбыз да, ожидание менен жашайбыз да, особенно. Адамдар негизи эле постоянно бир нерсени күтүп жашайт да. То есть режим ожиданияга түшүп алат дагы, ошол жакта күтүп жашай берет. Мисалы кыш келдиби, жазды күтөт, жаз келдиби, жайды күтөт. Мен балам чоңойсун, анан иштейм деп жүрөм, вот. А бала чоңойгондон кийин экинчи бала келет. И так бесконечно аял кишиники. Особенно ушул жактан да, улам бир декретке чыгып, улам декретке чыгып кете берет. Ничего не меняется. Либо акчам жок, шартым жок. Мен ошол кезде эң биринчи курсумду сатып алган кезде, прям баштаганда курсту мен 1000 сомго сатып алгам да. Ошол кезде 1000 сом нормальный акча болчу да. Азыркы бир 5000 сом менен барабар да, как минимум. Потому что ошол кезде доллар аябай эле ылдый болчу, анан эң биринчи курсумду алган кезде. Эми 5000 дебейм, бир 3000ден де азыркы, эми азыр мына карап турсаңар баары эки эсе өстү, значит 5000 сом туура эле ошо 4000 5000 сомго бир курс сатып алгандай болгом да. Ошол кезде айтат элем, блин, ушул курсту алгандан көрө мен андан көрө үйгө продукт алып алам, балама памперс алып алам, же болбосо канча эме йогурт алып келип алам, ошол кезде балам йогурт жечү да. Канча бир кийим алып алам дечүмүн да. Зачем мага какой-то бир курсту өтүп, анан ал мага эмне бермегиле дейт элем да. Чё я там могу получить депчи. А бирок баштап көрдүм да, баштап көргөнчү уже некуда да, уже настолько ушундай безвыходный ситуация. Эки бала менен отурам, не знаю, что делать. Не кылар айлам таппай калдым да. Действительно ушундай ситуация болгондо. Просто курс окуп көрөйүн дедим да. Уже Фаберликтен көп нерсени үйрөндүм, көп нерсени алдым. Ошол нерсени колдонуп баштадым, жашоомдочу. Надо что-то делать деп анан бир курс алып көрдүм. Просто я попробовала жөн эле, анан ошондон анан дальше больше кетти да. Аны жолдошума айттым эле, айтпадым эле, точно деле эсимде жок. Чынар түз эфирге чыгасызбы? Чынарженин историясы мен кураторундан до сих пор эстейм да. Прям ушунчалык эсимде калган Чынарженин историясы. Мектепте иштейт өзү. Анан госчумушта иштегенде всегда эле эмне акча жетишпейт да. Госчумуштан үйдө отурсаң деле вечно акча жетишпейт. Проблема да. Анан бир эме кылдым. Сторис тарткан боюнча өзүм курс өттүм окшойт, бир курс өттүм, ошону сторис тарткан боюнча ал кезде блогко кызыгып, инстаграмга кызыгып жүргөн кезим болчу. Анан ошол курсту кайра өзүм жасап көрүп, мындай көрүп анан сатмай болдум да. 10 оюнду киргиздим стористен. Ошо бир жылдар билесиздерби, оюндар аябай популярный болуп кеткен да, стористтеги оюндар. Мени кармаган, тиндей кыл, мындай кыл дегенчи. Ошол оюндардын баарын киргиздим. Анан блогерлер мисалы анын баарын отуруп жасаганга убактысы жок да. Кол тийбейт ал нерсегечи.
кой деп анан мен да ошо кылып көрөйүн деп надо что то делать бир нерсе кылыш керек болуп атат анан оюнду алдым, эме кылдым, канча киши топтодум точно ошол кезде эсимде жок, бир 4-5 келсе керек. Ошонун арасында Чынар эже бар. 500 сомго саттым ал оюнду. Ошо 2000 сом таптым беле, 2,5 таптым беле, ушундай тапкам да. Ошол кезде эле инстаграмдан эле жөн эле сатып койгон болбосочу. Ушундай оюн, ошол оюнду алып туруп, элге деген блогерлерди табасыңар, ошолорго оюн жасап бересиңер, алар силерге акча төлөйт. Оюнду бир 5 сомдон, 5 дедим, 50 сомдон кыласыңар дедим да. 50 сомдон кыласыңар, эми 10 оюн жазсаңар все актап кетесиңер депчи. Аны кылган киши да калат экен. Ал кезде эмне көп деле мындай акча деген проблема болчу да ошол кездечи. Акча табыш керек. Самый главный цель акча болчу. Лишь бы акча табыш керек. Анан ал оюнду саттым, үйрөттүм ошол оюндун баардыгын. Анан кийин эле мен уже психологияга окуп кеттим дагы, сабактарды өтүп баштадым, марафондорду өтүп баштадым. Анан акчаны туура бөлүштүрүү боюнча болуш керек эле ошол кезде бир акчаны туура пайдалануу жана бөлүштүрүү деген марафон бар эле да. Аябай популярный марафон болчу. Ошол марафондон действительно өтө көп бизнестер ачылган да. Мен таң калтырганычы, өтө көп акчаны туура бөлүштүрүп, жолдошу өмүр акча бербеген жолдошу акча берип, ушундай историялар аябай көп болгон. Прям аябай самый популярный из марафонов ошол болгон да, действительно. Не Мария? Держи. Чита, мама. Анан ошол марафонума Чынар эже жазат мага. Айгерим, акырын Мариям. Жүрүмчү кол. Чынар эже жазат мага. Айгерим, билесиңби, мен сторис Чынар эже деп сактап койгом ал кезде Чынар эженчи. Билесиңби, мен сенен ушундай сторис боюнча курс өтпөдүм беле, 500 сомго дейт. Дейм да. Мен ошондон деген вообще акча тапкан жокмун деди да. Вообще акча тапкан жокмун дедим. Деп биринчи жазгам да, мен ошо эсимде да. Акча тапкан жокмун Айгерим деп. Что она делает? Бул жактан эмне кетип атат? Манипуляция болуп атат, анан нажалась давить этип атат да. Анан мени экранчы чыгарат да, мына мен ушинтип сага курсуңду алып, анан мен результат алган эмесмин дегендейчи. Анан мен деген ошонун ордуна тиги акча марафонуна кошуп койбойсуңбу деди да. Я такая жаздым биринчисиндечи. Макул кошуп коеюн деп элечи. Анан инстаграмдан жазып атат да магачы. Анан что-то ойлонуп кеттим, эмнеге мен кошушум керек депчи, из-за чего я должна. Каким боком мен тиешем бар деп анан кайра өчүрүп койдум сообщениянычы. Анан жаздым, эмнеге мен сизди кошом деп. Ушундай бир диалог болуп кетти экөөбүздүн ортобуздачы. Чынар өзү эстеп атат. Ушундай история болуп, эмнеге кошом сиз деген өзүңүзгө жоопкерчилик албайсызбы? Мен эмне сабакты өтпөй койдум беле, акчаңызды 500 сомуңузду алып туруп мен жок болуп кеттим беле. Сабакты өтүп бергем, түшүндүрүп бергем. Башкалар тапкан, эмнеге сиз таппайсыз дедим да. Десем Чынар эже унчукпай эле калды. Ошо мен бир ойлодум биринчисинде. Тарынтып албайын дедим да, конкретно тарынтып албайын деп, мындай адам көңүлүнө аябай карайт элем да. Айгерим эже ошол акча боюнча марафонуңуз мен үчүн аябай кымбат сезилгендей. 200 сом болчу, болбосо ошол марафончу 200 сом болчу. Акча марафону. Анан так. Анан эмне история болду? Ошондон мейли деди да, мейли Айгерим мен деген эме кылайын. Кошулайын сейчас. И мне нормально. Ладно. Так. Салам Айгерим, мен 1 жыл мурда курска акчаны эптеп таап качтым эле, зона комфорттон чыгып, кичине болсо да бизнесимди ачып, азыр кайсы бир учурда советке муктаж болуп жүрсөм, азыр башкаларга да канча жазсаңыз ошо сонун болмок. И анан ошол кезде как раз черная пятница деп чыгып калды. По-моему, черная пятница болуш керек, зона комфортынан чыгууга жардам берип жүрдү. Супер, Элина, я вас помню. Вообще супер. Анан 100 сом болуп калды. Анан мени карызга жазып койчу деп атпайбы, Чынар эже. Хорошо деп анан мен карызга жазып койдум.
марафонгочу кошуп койдум, анан сураган жокмун акчасынчы. Унутуп калдымбы же болбосо ладно эмне кылат экен дедим да, берет болду экен, эмне кылат болду экен, жайнап коеюнчу дедим да. Андан кийин эле марафон бүттү, болбосо ал марафонго онлайн катышты да, онлайн өттүм. Анан ошол жактан эме болду. Черная пятница болуп калды как раз ошондо. Черная пятницага мен ошол акча марафонду 200 сомдон 100 сомго түшүрдүм да. 100 сомго чырсам Чынар же жазып атат да мага кайрачы. Айгерим, билесиң, мен сага баягы тиги марафонго катышпадым беле, мен сага 200 сом карды эмес белем деп атпайбы. И дедим да. Десем ана ошон 100 сомдон кылаттырсың го деди да. Анан и дедим да. Ошондо мен сага 100 сом беремби деп атпайбы. Вообще жыгылып калдым андачы. Мен сага ошондо 100 сом беремби деди да. Анан ошентип кеде мындай катуу сүйлөп койгондо адамга мындай батыраак жетет да. Анан айттым да, Чынар же дедим, сиз деген ал марафон 200 сом кезинде алгансыз. И плюс сиз ал марафонду онлайн өткөнсүз деп атпаймынбы? Онлайн өткөнсүз. Ал эми азыркылар болсо ал записти скидка менен алып атышат, и плюс ал деген записте болуп атат. То есть сиз ал марафон 200 сом кенинде катышкансыз. Ошондуктан 200 сом төлөйсүз деп койсом, хорошо деп эле ошо боюнча жок Чынар жагайрачы. Анан бир күнү салды акчаны. И деп койдум, акчасын салды да. Ошончо жүрүп жүрөм, ошол марафондун результатын элестетиңиздер, ушундай история болчу да. Анан бир эме болду. Курс өтөрүмдө как раз ошол 6-чы эмес 7-чи потокто ушундай бир марафон кылып, анан скидка бердим, 50% скидка бердим. 50% скидка бергенде биринчи кураторум да ошо 50% скидка менен утуп алып келген да, мага болбосо ни за что келбейт болчу алчы. Анан Чынар жеге дагы аябай активно катышат эле, комментарий калып турат, прямой эфирге кирет. Вот Чынар же менен чогуу потокто, по-моему, 7-чи поток болчу, Элина. Анан ушинтип атып, тоже 50% скидка утуп алды да, 1000 сомго болуп утуп алды да. Чынар же мага запрос жөнөтүп койсоңуз го. Азыр мен сиздикин айтып өтөйүн. Анан 1000 сомго утуп алды. Анан как раз ошондо, по-моему, последний күн болчу скидканын, акыркы күнү. Анан Чынар же мага жазып атты, Айгерим, мен ушу скидканы утуп албадым беле. Мен 1000 сомум жок деди да, действительно 1000 сомум жок. Эмне кылам деди. Анан Чынар же дедим, бул сиздин последний шансыңыз дедим да, прям акыркы шансыңыз, бүгүн бүтөт дедим да, скидка бүтөт. Десем, хорошо, мен карыздап болсо да табам деди да, бүгүн табам, мен сага салам деди да акчаны. Анан көп ишене берген жокмун да. 100 сомдун аябай 200 сом эптеп төлөсө 1000 сомду каяктан табат деп. Скидканы алды деп көзүм жеткен жоктон, хорошо дедим, салсаң салыңыз дедим да, жайна койдум анда дагычы. Анан чынында эле түштөн кийин 1000 сом түштү. Анан Айгерим, мен акча карызга таптым деди да. Мен катышам курска депчи. Ошондо как раз 7-чи поток болуп аткан болчу. 7ге катышса эле Чынар же. Мен биринчи мунараны алдым да. Анан Чынар же катышты курска. Ошондо эле эме группадан уже активныйлар ошондо эле байкалат эле. Мен несинен байкап алчумун кураторлорду. Кто вот активно, аябай мындай шумдуу катышкандарды карайт элем да, сразучу прям бүт результаттар менен сабактарды окуй калып, там заданияларды аткарып бөлүшүп, мондай болду, кыздар мондай турбай деп элечи. Вообще жарып салды 7-чи потоктучу. Аябай прям активно катышатты да. Аябай прям ее не узнать да, прямчы башынан курс башталганда ана налып 100 сом аяп келген да. Анан курс бүткөндөн кийин ана вообще башкадан болуп чыга келди. Потом встреча болду бизде, подарок бердим. Айжан, вот ты как, да, всегда наблюдаешь, но не участвуешь, да, не знаю почему. Былтыр декабрда болчу, анан жаңы жыл алдында бизде встреча болду. Кече сториста ошол встречаны көрсөттүм, Чынар жеге белек бердим, айтып. Анан ошондо куратор кылып алдым да, прям от нее прям энергия прям прет да, башында только негатив болчу да. Негатив. Анан пока Чынар же куратор болгондон кийин анан группа тышташ керек да, мына кураторум, силердин кураторуңар могул депчи. Анан ошондо сторис Чынар эже дегенде ошондо куратор Чынар эже деп. Жок, сторис дагы эмес. Сторис бүткөндөн кийин ал мага 200 сом карыз болуп калды да. Анан группага кошкондо мен акчасын унутуп калам да, таппай калам ким канча бергенинчи.
Анан ошондо карыз чынарыжы деп жазып койгом да. Эң биринчи сторис чынарыжы болуп сакталган. Жайында анан ал кышта курска, күздө марафонго келди да, акча марафонуна келди. Анан карыз чынарыжы деп жазып койгом. Анан ошол боюнча жүрө берди. Ал потокто окуп атканда деле карыз чынарыжы болуп окуй берди да. Алмаштырбай койдум ошо боюнчачы. Анан кийин куратор болгондо группага ташташ керек болуп атат номерин чынарыжынынчы. Мына силердин кураторуңар депчи таштарды. Анан карасам карыз чынарыжы деп жүрөт да. Анан күлдүм да. Анан чынарыжыга айтып атпаймынбы, сизди ушуга чейин карыз чынарыжы деп сактап келгем, эми сиздикин куратор чынарыжы деп алмаштырайын деп. Анан ошондо алмаштыргам да. Ошону андан кийин как раз жаңы жыл алдында потокко катышып курировать этти. Андан кийин чынарыжы андан кийин өзүнө айтты да, мен мастер китти айтып бердим. Ушундай мастер кит деген бар, менин результаттарым ушундаган десе мен алам деди да. Я куплю деди, мастер китти алам деп тур. Анан туулган күнүм алам деп, туулган күнүнө жетишпей калган. Чынарыжы туулган күнүм алам деп элесиз беле? Өтүп баратат го туулган күнүңүз дедим да. Десем жок, мен алам деди да. Өзүм ана акча айткем, вот колдоо жок, анан эмне кыласың, качып эле ойдой беришип ошондой болуп жатат, өзүң акча таппасаң дейт. Видишь, ответственность нету, жоопкерчилик жок. Анан алам деди да, акыры аягы 31 январда чынарыжы мастер китти алды 70.000 сомго. Болбосо зарплатасы 15.000. Анан дагы бир удивительный бир иш болду. Курс учурунда, уже курстан кийин чынарыжы мага жазат да, айгерим дейт да, мен деген зарплатам канча 9.000ге көп келиптир да. Ошондо зарплатасы 15.000 да, мектепте иштейт. Анан карточкасын түшкөн акчасын скрин кылып жөнөттү дейт. Мага 24.000 сом түшүптүр депчи. Аны такая, эмне кылдыңыз силер деп атпаймынбы? Сиз деген госжумушта иштейсиз да, госжумуштун акчасы кантип эле туруп өйдө болуп калат десем, мен просто эле жардам бергем дейт да. Бир нерсе болуп ышылса мектептен жардам бергем, анан ушундай көбүрөөк акча келиптир деп. Анан өзүмө сапожка алдым, апама сапожка алдым деп аябай ушинтип айтып берген да. Ошентип андан кийин чынарыжыда, анан кийинки потоктордон көрүп жаткыла, чынарыжыны записывать аудио дегенде 10 минут, 15 минутта таштап салат эле голосовойдордучу. Эринбей жаздырат эле да. До сих пор эле ошол да. Бирде соос эле чынарыжы дейм да, менчи чынарыжы мага текст жазып бере калыңыз деп бүт ошол жагынан алып кетти действительно. Просто 100 сом аяп келген, 70.000 сомго алды. Кийин Enwork'ко келди, Enwork'тун $700 пакетин жапты, болбосо ошол эле зарплата. 15.000 эле зарплата, эч нерсе өзгөргөн жок. Казалось бы, да, но она искала да, бияктан жолдорунчу. Чынарыжы сиз эмеден эфирин чыгып туруп, кайра кирип туруп, анан отправить запрос кылсаңыз мага өтө сонун болот эле да. Кураторлордун историясы ушундай. Андан кийинки 3-чү Лариса деген кураторум бар. Ал кураторум экөөбүз мектепте иштейт элек. Бирок мен мектепте иштеп жүргөн кезде мен вообще мындай жабык адам болчумун да. Мен эч кимге сүйлөшчү эмесмин. Мектепке түз барам, түз келем. Всё. Единственное сүйлөшчүмүн ошол жакта, тилчилер менен сүйлөшчүмүн да, англис тилчи мугалимдер менен эле сүйлөшөт элем. Мен сменам менен чогуу иштеген мугалимдер, анан менден кийин иштеген мугалимдер болуп эле. Так, кандайсыңар? Так, вообще-то мен прямой эфирге чыгып көрбөп турмун десең. У всех прям дебют болуп жаткан кечеден бери. Да. Вообще прямой эфирге реально чыгып көрбөп турмун мен. Вот, я был рад. Биринчи жолу чыгып атам. Кечеден бери баарын шоусу кесип. Кандайсыңар? Шоу кесилди точно. Өзүңүздүн версияңызды айтып бериңизчи, мен айтып бергенди эле. Ошонун баарын эстеп жүрөсүң, мен сен уже унутуп калды го десе уже. Сиздин историяңызды унутпайм го точно. Сен айтып бергенде эле точно, блин, это уже 1 жыл болот, Ровно вот декабрь, жаңы жылга жаңы мен болуп кирелик деп неметпедиң беле, анан ошондо вроде бы иштейм да, зарплата алам, бирок ошо зарплаталарым деле каяка кетет. Эми экономическое насилие деген бар экен десең. Кече 4 күнгө барып келдим го тренингге Гүлганан, ошо экономическое насилие дейт да. Азыр ойлосом ошондой экен да, вроде бы мен иштейм, анан зарплатамды күйөөмө берип коем, анан кайра
Андан сурапчы, мага буга берчи, тиге берчи деп сураган. Это экономическое насилие экен да деп. Ошон үчүн билип алгыла, ошо экономическое насилие деген бар экен. Ошону эметип атпайбы, реально, оказывается, у меня экономическое болгон турбайбы депчи. Ошондон выгорание болуп эле, вроде бы баарын алгың келет, вроде бы иштейсиң да, 15 000, 16 000 зарплата алып келем, или өзүм ушундай наивная болчумун, или өзүмдү жакшы көргөсүм келип мен зарплатамды күйөөмө берип, кайнеме берип ушундай жакшы, ушундан эле жакшы көрүнөм деп ойлочумун бул иш, короче. Ошентип жашап жүрчү экенмин да. Анан ошондой что-то бир нерсе, и да, заработать. Ошо мен да Инстаграмдан издей берчимин, ушундай франшизалар чыгып, короче, блин, что такое не покупала, короче, Инстаграмда мне работа болсо полный алып берчимин да, ушундай иштейм. В итоге вообще эметсемчи, иштей алсамчы же. Ошентип вот сенин эмеңди сторисиңен көрүп калып, вот сторисмейкер анда аябай чыгып эле, ладно, я попробую деп, тоже, по-моему, брачкама долг алып салдырып, короче, салып койчу, мен иштейм точно. Лето как раз үйдө отурам, эмне кылмайлым, короче. Либо анан 1-2 жолу попробовала сенин видеолоруң менен карап, блин, это мне надоедает, скучно, блин. 1-2 күн жасап сенин эмеңди кылып жиберип көрдүм жанагы аккаунттаргачы. Ушундай абзап берем, андай мындай деп. Эч ким жазган жок, короче. Блин, всё. Значит, калган экен деп анан. Ошондон сен жанагы 200 сомго акча деген эме марафон, блин, аябай кызыгып калып, ошентип сага жазбадым беле, блин. Ойлондум да, блин, я вроде 500 сом уже бербедим беле, я напишу ей, давай, чтобы тапкан жокмун. Может, ал мени кошуп коет депчи. Ошондо да карызга жазып азыр ойлосом, блин, мне только мышление ушундай да, мен карызга алам, там колдонуп көрөм, анан, ну, типа, если жакса акчасын берем, жакпаса акчасын бербейм, у меня такое мышление было, в общем. Ошентип анан курска, блин, 1000 сомду да, ошондо да вообще для меня шок было, да, блин, 1000 сомду курска сатып алам деген, это вообще было вообще. Ошо мен как раз 30га чыгам деп, анан сен мастер-китти айтпадың, анан мастер-китти айтканыңа деле бир 15 күндөй ары ойлонуп, бери ойлонуп эле бар. Это самое лучшее вложение в моей жизни болуп тур да. Ошо менен анан оказывается менин предназначением, миссиям оказывается сүйлөп берүү, элдерге мен билген нерсени айтып берген, оказывается от этого кайфую. Не то, что там сторисмейкер болуп, там телефон чукулагандан неткен да. Мага сүйлөгөн жарашат экен да, көрсөтчү. Блин, ошондой эле всё, мне сейчас мен күйөөм даже мурда кандай тапчыса, например, бир 30 000дей тапса, почти азыр эми 100 000ге деп атабыз да, буюрса, эмеси дагы заработок акчасы дагы көбөйүп атат. Менин акчам и отношениябыз, блин, это вообще вау просто. И ошо мен каалагандай, мен ойлочумун, чоң проекттерге катышсам экен, Кыргызстанды кыдыруу деп жаздым эле го. Кийин ар кайсы тренингтерге барып атам. Кечээ эле 4 күнгө сон пансионатка барып, сон тренингге катышып келдим. Вот как раз баары эле биригип, вот аял менен эркектердин эмеси. Азыр ошону даже школдорго, даже окуучуларга внедрять этип атат да, ошонучу, что эркек менен аялдын эмеси бирдей. То, что азыр эркек өйдө туруш керек деген уже бизде бар да, уже кичинекей кезден ошону уже бизде алып барып үйрөттү, чтобы биз балдарга, мен школдо иштейм го, что балдарга уже школдон эле тарбия бергиле, что эркек аял менен эч кандай эмеси жок, баардыгы равный деген. Ошо экономическое насилие, психологическое насилие, физическое насилие. Азыр сон закондор чыгып тур көрсө. Вообще сон, если бы курска жазылган эмелер, айымдар буюрса, сон маселеди айтып берем. Кайсы курска? Ошо айгермеден эң биринчи дейт. Эң биринчи ошо мен акча марафон.
Андан кийин женская энергия, блин, это вообще женская энергия марафон вообще вау болгон да ошондочу. айтып кеткем да биринчи күнүндө марафондун. Да, акча марафон, женская энергия марафон вообще вот. Женская энергиядан кийин еще мен курска барам дегем да, вообще женская энергия, блин, такой классный болгон да. Вот этот подарок алып кийгиле дегенде ошол жакта бир эженин жазган эмесин до сих пор помню да. Ал эже мындай хиджаб кийет экен го, анан тиги ладно, аны эмгеде айтып берейин. Айта бериңиз, айта бериңиз. Курска жооп кетип Жок, ал эже ушундай жана белек алгыла деген бар эмес беле. Белек алып кийгиле же болбосо бир күн даже кийбейле, даже чыккыла деп ушинсе тиги бир эже голосовой жибериптир, анан мен хиджаб кийем, анан вдруг ошол күнү мен эмне дейт машина сүзүп кетип там каза болуп калсам, анан там хиджабтардын баары чечсе эле, анан элдин баары кийин айтат го типа бул эмнесине кийчү экен дечи, ошол смс, блин, аябай вообще сон болгон. Вообще сонно. Ошондон так что биз аябай жакшы, аябай эс алдык. Айгеримге айтып атам, блин, башында реально может тажап кеткенде дагы эметип анан аябай эле эс алдык го. Айгеримге жазып атпайм, Айгерим, курс аччы, мен сагындым уже кураторство болгонду. Сүйлөшүм керек болуп калды деп. Так что курска ким ойлонуп атса, ойлонбостон келиңиздер. Ошончо жылдан, ошончо айдан бери 5 ай болуп калды, канчадан бери курсту эметелекпиз, запускать этелекпиз. Көп болду, жарым Айдан бери көп болуп кетти. Андан бери Айгерим экөөбүз канча деген курстарга катыштык, визуализация, код будущего, продажа. То есть ага чейин уже сонун билимдердин баарын алып койдук, ошолордун баарын буюрса бөлүшөбүз, бөлүшкөнгө даярбыз. Сонун болот. Мен буюрса жаңы күч, жаңы дем менен кеч келечи. Кыздар деп туруп баксачылар деп жараттак любой бүт полный, кайсы тараптан болсо ошол тараптан полный. Сабактан поддержка алып жаздырат. Сабакка балдар китапты бетине чагып жаздырат. Любой Ошо ким ойлонуп атса, вот жаңы жылга чын эле жаңадан болуп кирем десеңиздер, вот сонун кирип калыңыздар, мындай сонун болот буюрса. Жаңы күч, жаңы дем менен ушунча көп бичимде толтура информациялар бар, мен бөлүшүшүм керек, срочно курска келиңиздер. Ошо баардыгы сонун, я не знаю, баягы мурдакы Чынара менен азыркы Чынаранын айырмасы сонун жетей. Ошо. Так что баардыгы эле өзүбүздөн зависит эткен да, баарыбыз өзүбүз эле за кого-то чечип коюп эле анан жашай берсе, бул мени жаман ойлоп атат, а может на самом деле ал башкача ойлоп аткан туурабы. Мен азыр ойлосом только менин эмемде эле экен да. Менин башымда эле экен да. Вот, кстати, вожденияга барып атам. Понедельник, нет, по-моему, вторник экзамен. Удачи, тапшырып келиңиз. Тапшырыш керек. Ойлоп атканым мен вообще айтчым эле го, мен күнөм машина айдаттырбайт, Айгерим машинасын бербейт депчи. Нет, он мне айтты, короче, экзамендердин баарын тапшырып, вот этот все пройдешь, короче, машина деп. Алып келип берем дейт. Машина, ал машина болбосо да машина алып келип берем дейт. О, супер, Чынар эженин күйөөсү вообще машинасына жолотпойт болчу да. Көзүн карап эле, машинасына чаптап эле. Чет жакка кеткен, машинасын бекитип коюп кеткендирби, э? Карматпай, бербейт башкан да Чынар эже. Азыр машина алып келип берем дейт. Супер.
Ошо мен иногда өзүм да ишенбей кетип атам. Кечээ Бермет ой Бегим Айчалып алып Чынар эже рахмат сиз ушундай десе, блин, я вообще аябай сүйүндүм. Все у нее крутые результаты. Ваша очередь. Хорошо, эми Лариса эженин историясын угуңуз да. Эниңиз Чынар эже. Сагындык баарыңарды, кырсынан көрүшкөнчө. Мен балам уже. Так, эми бияктан кантип чыгат экен? Выходты мен X-ті басып Так. Ларсежема запрос жөнөтүп коюңуз. Ларсеженин историясы дагы өзүнчө вообще сонун история. Ларсеже бир эмесе 2 жолу катышып, анан экинчисинде анан мен кураторствого калгам. Мага биринчисинде випке келип алган. Ларсежема запрос жөнөтүп коюңузчу. Ларсеже вообще отношения менен келген, отношения проблема менен келген вообще башында, акыр аягы бүт сферасынан өсүп кетти да. Экөөбүз бир школада иштейт элек, анан мен эч ким менен сүйлөшпөйт элем ал кезде. Вообще жаңы турмушка чыгып, эч кимди деле карабайт элем. Мугалимдер менен да сүйлөшпөйт элем. Анан көбүнчөсү билбейм, чыкса. Билбейм, мен мектеп өзүмө жакчу эмес да иштегенимчи. Лишь бы отработка кылып эле, лишь бы там диплом алыш керек деп эле кирип алгам мектепке. Анан Ларсежени көрөт элем, мындай кирип чыгып, бар менен сүйлөшүп эле башталды. Ларсеже кирсеңиз эфирге, болбосо угулбай калды кайра меники. Кечекүдөй болуп. Так, басылган вроде. Сүйлөбөгүлө. Мен эфирге чыгып сүйлөбөгүлө атам бияктагыларды. Мен жардам болуп атат бүгүн. Кандайсыңар? Болуп атабы, болгон жокпу? Кутмандуу кечиңер менен. Мен да Чынарга окшоп помощница менен чыгып атам бүгүн. Тат коюн десе муктабай койду. Тат коюн десе муктабай койду. Телевидениеге эмне болуп чыгып кеттиңиз? Өзүмчө эле шок болуп отурам, өзүм деле күткөн эмесмин. Себя не могу прийти 2 күндөн бери. Жөн турчу кызым. Каналга чыктыңыз. Ошо өзүм келе албай, өзүнчө толкунданып айтор. Эйфория болуп атты. Чын эле мен менен болуп атабы дегендей. Мен чымчып ойготуш керек болуп атат. Чын эле ушундай болуп атабы деп. Ачму кыздын мага кошулуп атканын карачы. Кайсы менен келдиңиз, сиз отношения менен келгенсиз, э? Жок, кырса меники наоборот акча болчу да. Акча болча келип, анан акчанын аркасынан көп нерсени билдим. Отношенияны, жоопкерчиликти моюнга алуу. Бүгүн дагы ошо марафондун айымдары жазган эмелерди окуп отуруп, мен деле ушундай ар кимден нерсени көчүмүн, мени бирөө мактап койсо, мага ким жакшы сөз айтат, ушундай бир бүт эле айымда болот экен да, ошол нерсе менде да бар болчу экен деп. Улам күн өткөн сайын, улам ошо сенин эфирлериңди көргөн сайын артка кайрылып өзүмө улам бир жаңы нерселерди таап чыгып атам да, дагы деле изденип бүтө элекмин, дагы деле мындай бир аягына чыга элекмин да. Бирок жылдын башында, жылдын эң башында жолуккан экенмин да сага. Жылдын жыйынтыгында сен менен чыгардым да. Биринчи ошо акча деп келген экенмин, анын аркасынан ушундай отношения деген ушундай болуш керек турбайбы? Мен деле Чынар айтып кетпеди азыр дагы. Ошо баары бизди көрүп аткандардын баарына чоң салам. Өзгөчө Чынарга чын эле аябай сагындык бири-бирибизди. Биз кайрадан чогулуп аткандан улам окшойт да, ошо кайра баарыбыздын тең мындай бир энергиябыз кош
кылып иштебиз жүрүп баштайбыз алдыгачы, болбосо чын эле аябай катуу эс алып койдук, көп эс алып койдук, сүйлөгөндө аябай сагындык. Бизге аябай мындай эмебиз күчтүү болуп атат да, энергиябыз күчтүү болуп атат азыр. Сөз менен түшүндүрүп жете алгыс сезимдер болуп атат азыр менде. Жок болуп кетип атат. Мен ушу интернетим жакшы болбой атса керек да. Сизде жакта катабы интернет? Анда жазып туруңузлар сизде. Укпай калдым, сизди жазып туруңуз. Мен ушул мен женская дружба дегенге вообще ишенбейт элем да. Аял кишиге мындай охрана болот дейт элем да, всегда. Почему-то мне так казалось, да, что женщина женщине вообще только бирин атандашып турат, но ни в коем случае жардам бербейт депчи. Эмнегедир. Икти басып чыксаңыз, Фатире, вас не слышно вообще. Анан кураторлорду алганымдагы бир кызык иш болду. Биринчи Мунараны группада отурат, анан активно жооп берип атат. Вот 6-потокточу бүт баарына тигиндей кылып, мындай кылып, жооп берип атат. Анан жиндей беришет, она что, специально что ли так делает депчи. Мунара куратор бүгүн магазинде экен, ал магазин иштетип, эфирге чыга албай калдым дейт, ал дагы группадан аябай көп сүйлөп берген. Анан башында ошентип ойлоп элем да, өзү куратор боло элек деле, мындай аябай мындай сүйлөп, группада айымдар моундай болуш керек, так женственный болуш керек, аны ушинтиш керек десе, мен нервим каша берет эле да. Чё она по ней лезет деп элечи, менин курсумбу же Мунаранын курсу деп элечи, у меня вот такое вот состояние было, да. Анан айымдар аны угуп, ошол что-то тоже прислушивается, да, кеңеш алып ушинтип калганда, анан давай-ка мен ушу кызды куратор кылып алам дедим да. Куратор кылып алам деп, анан ошондо алдым кураторду Мунараны. Анан ошондон кийин курсумда более мындай эме болуп калды, атмосфера вообще өзгөрдү да. Баарын поддерживать этип, Мунара баарын сиз кыйын турбайсыз деп бүт мактайт эле да баарынчы. Сиз вообще кыйынсыз да, сиз монтоп аласыз да, тигинтип аласыз да, алар сиз угулбай койдуңуз иши эле. Сиз деген колуңуздан баары келет деп бүт баарын мактап, ушундай прям баарына мотивация берип ушинтип турат эле. Мен баарын уруша берет элем да. Тургула, тигинткиле, мүнткиле деп элечи. Эмне отурасыңар, жооп берише алгыла деп. А Мунара ушундай сглаживать этип кетет эле да, любой нерсеничи. Эң суроолор болсо ошентиңизчи, укпай калдык сизди. Анан действительно кураторлор келгенден кийин мен курсум бир өтө башкача атмосферада болуп калды да, мурункудай эмес, там группада да аябай интересно, постоянно бир нерселер, поддержка. Азыр эле биздин бесплатный марафон негизинде эле кандай поддержка болуп атат да, кураторлордон кандай сонун сөздөрдү, советтерди берип атышат да. Анан ошондон кийин анан кураторлорду чогулттум. Өзү 6 кураторум бар болчу, бирок азыр 4 кураторум калды. Өзү 3 куратор менен калган. Мен жок, мен курсумду жандандырам дегенде бүт баарыбыз мындай эс алдык да. Конкретно бир жарым жылдай курс запуск болгон жок. Мен токтотуп койдум, всё, мен жаңы менди жабам дедим да. Мен бул жаңы менден өсүп кеттим депчи. Реально выросла жаңы мен, курс калып калды. Мен өсүп кеттим. Мен ошон үчүн алып кете албай калдым деп жаап койгонмун да. Жарым жылга я закрыла просто-напросто, вообще курсту өтпөй калдым. Анан акырында айттым да, кайра давайте жандандырабыз деп. Мен жаңы, по идее, жаңы курс менен чыгып аткан болчумун өзү. Жаңы нерсе менен чыгып аткам. Анан биринчи эфирде, биринчи күнүндө байкасам көпчүлүгүндө ошо жаңы мен курсунун негизиндеги болгон проблемалар бар экен да. Прям база жок болсо, алдыга кеткенин кыйыныраак болот да. Сразу эле силер мектептен садиктен университетке аттабайсыңар да, мектеп бар да. И ошол, именно ошол база жок экен да көпчүлүк айымдардачы. Жаңы менди киргизе эле деп кайра айтып айымдарга. Негизи курс баштаган деп кураторлорду кайра жандандырып, сүйлөшүп баштаганда у нас все пошло да. Чынар жалп туруп күлгө кетти, 4 күнгө проект менен Лариса же телевидение ачып кетти. Да бир кураторум жок болуп кеткен эле. Ал кураторум пайда болуп калды, кыздар мен келдим деп эле. Бүт баары ушинтип жанданып кеттик да. То есть ушул именно женский круг аябай күчтүү болот экен. Женская поддержка, бири-бирине берген поддержка аябай күчтүү болот экен да.
үнүм жакшы чыкпайт дейт. Баарыңыздар угуп атасыздарбы мени же угбай атабы жакшы? Ким дагы мени укпай жатат? Болбосо чыгууна кайра кирейин. Көчөкүдө сактап коеюн. Угуп атамбы, көрүнүп атамбы жазып койсоңуздар. Жакшы угулбай атат дейт. Кимге дагы жакшы угулбай атат? Ким уга албай атат? Жазып койсоңуздар. То есть именно вот женский круг, женская энергетика бул өтө бир башкача нерсе экен да. Качан айымды колдогондо, айымга жардам бергенде. Машко, тур эшиктечи. Бул быстро. Өтө бир башкача болуп, жай болуп атат. Чыгып кайра кирейин да.